Mına. Жолоңуз. Байкен эс болуп калды байкен. Жо, бериң можакка коюп коюнчу. Азыр жүзеккесин журналисттер үчүн сабатса эмне болот? Мен силерге эчтеке кылган жокмун мен. Байке турбаңыз. Отуруп турмуз эми азыр скоро келгичен дегенми. Буга чейин жалпы коомчулукка белгилүү болгондой өзүнүн журналисттик милдетин аткарып жаткан кезде улуттук каналдын журналисти сабалды. Бул окуя социалдык түйүндөр аркылуу кеңири тарап коомчулуктун нааразычылыгын пайда кылды. Окуя Бишкек шаарындагы Анкара көчөсүнүн 58-үйүндө жайгашкан Alpha White Cargo деп аталган жүк ташуучу компаниясынын имаратында катталган. Аталган ишкананын жоопкерсиздигине нааразы болгон кардарлар акыйкат издеп телевиденияга кайрылышкан. Бул администрация экен. 7 ай мурун биз товар жөнөткөнбүз Альфа Карга мененчи бүт. Мо прием передачи, акча төлөгөндөрүбүз килограммына 215 сомдон алып кетишкен. Булар серый жол менен документациясы менен бардыгын өзүбүз жеткизип беребиз деп. А так Россияга 45 рубльдан кетет килограммы. Ошол күндөн баштап мына уже 1 жылдан жакындап калды. 8 айдан бери же биздин акчабызды бербейт, же товарыбыздан дайын жок, бизде колоссальный ушербке келтирген могу Альфа Карга. Мына беттерин көрүп алыңыздар. Биз сизге уруксат берген жокпуз, помещение. Эч кандай уруксат бизге кереги жок. Бизге уруксаттын кереги жок. Сиз бияктан мен товар жөнөткөн. Тартпаңыз помещение. Эмнеге тартпайбыз? Көчөгө Айтып бербейсиңерби жок? Эмнеге көчөгө тартпайбыз? Кана менин товарым. Мен хорошо айтып берейин. Чыгыңыз балки, Биз эмнеге частный помещениедан тартып атасыз. Кандай бизге товар жөнөткөндө сен услуга көрсөтүп атасың бизге. Эмнени көрсөтүп коем мен? Түшүндүрүп айтсаңыз анан. Биз ага чейин 7 айдан бери эмнеге чалбайсыңар бизге? Эмнеге бизге чалбайсыңар? Эмеспен бул деген. Телевидение. Байкен эс болуп калды байкен. Бул частный болот. Картадан чыгарсаң кабинетиң тышта. Сотрудниктердин баары кетти, олордун баары. Мен Замир беле ким кетти, бизди таштап коюп офисине, бизди принимать эткен жок булар. Байке дагы деле эс болуп атат, бул байке өзүнө келе элек. Скор помощь чакырдыңыздар? О, сен чакыр. Мына могу жакты тарткыла. Тарткыла. Мына. Мом тарткыла. Мом баланы. Мен эже Мен МВДнын эмесине чалдым. Жөнөткүлө депчи. Мына могу бала. Сиз байкени тартпай эле коюңуз. Журналист эс үчүн жоготкон абалдан пайдаланып, каргонун кызматкерлери стаканда белгисиз суусундук беришет. Медициналык жардамга муктаж болуп турган Жээнбай Каракүчүков алкоголдун жытын сезип, ичүүдөн баш тартат. Кийин белгилүү болгондой күнөөлүү тарап стакандагы сууга арак кошуп алып келген. Бул алардын журналист спирт ичимдигин ичип алган деген жалган жалаасын ишке ашыруу планы экендиги далилденди. Байке, не ол? Аны байке. Ушул. Байке нормально эле муну. Жо, бериң можакка коюп коюнчу. Сен жөн туруп жөн эле туруп. Азыр жүзеккесин журналисттер үчүн сабатса эмне болот? Бит келгенде. Жок, 7 айдан бери спокойно сен мага эмнеге звонить этпейсиң? 7 айдан бери. Чакыруу боюнча келген УТРКнын телегүзөт программасынын редактору Жээнбай Каракүчүков өзүнүн журналисттик милдетин так аткарып, нааразы тараптын ой пикирин тасмага тартып баштаган. Алгач Карго компаниясынын кызматкерлери да өздөрүнүн жоопторун берип, нааразы тарап менен иштиктүү пикир алышуу болуп жаткан. Видеодо аял окуя боюнча айтып жатканы, Жээнбай Каракүчүков окуяны тартып жатканы.
Бирок Каргонун филиалынын жетекчиси агрессивдүүлүктү көргөзүп, журналисттин ишмердигине тоскоолдук жаратып, коркутуп, үркүтүп, ишти токтотууну талап кылат. Ал турсун журналист Жээнбай Каракүчүковго биринчи кол көтөрүп, муштап жана өзүнүн кесиптешине видеокамераны тартып алуу боюнча буйрук берет. Видеодо урганы, аны кесиптештери алып кеткени. Андан соң жетекчисинин буйругун аткаруу максатында Каргонун кызматкери редактордун колундагы видеокамераны талкалоо аракетин өтөт. 70 жашка жакындап калган ардагер журналист Каракүчүковду сабап жатканы, Зөкүрдүн Каргого нааразы болгон тараптын кийлигишүүсү менен гана бул чоң муштумду токтотуу аракети көрүлүп, окуя жөнгө салына баштайт. Ал эми Жээнбай Каракүчүков оор соккудан эс үчүн жоготуп, алсырап жатып калганда гана тез жардам чакыруу аракети көрүлөт. Мен милициянын кенже сержанты Жекшенбаев Алтынбек Мирланович. Бизге 15:40 чамасында Анкара 58 дарегинде Байкал 102 кызматына чакыруу түшкөн. Дареги боюнча барган учурда избиение деп түшкөн. Барган учурда маалымат такталды. Эки тарапты териштирүү үчүн номер 4 шаардык милиция бөлүмүнө жеткиргенин билдирем. Бүгүнкү күндө УТРКнын журналисти Жээнбай Каракүчүковдун ден соолугуна олуттуу зыян келтирилип, Бишкек шаарындагы республикалык оорукананын номер 1 нейротравматология бөлүмүнө жаткырылды. Баш мээси чайкалып, кан басымы менен кант диабетинин деңгээли көтөрүлүп, бел муундары, көкүрөк далысы жабыр тартып, узак мөөнөткө дарыгерлердин көзөмөлүнө муктаж. Кече күнү интернеттен көрүп алып, Альфа Карго тууралуу Москвадан учуп келдим. Альфа Карго менен 2025 жылдан баштап иштешем. Башка карголор Бишкек Карго, Сапат Карго килограммына 45тен алып атканда буларга 250 менен салгам, 250 рубль менен наличный акчамды төлөп салгам. Себеби булар айткан, биз чоң компаниябыз, биз жеткирип беребиз деп жоопкерчиликти 10 күнгө мойнуна алып 250дөн салганбыз. Ушул күнгө чейин товарды ала элекмин. Эч бир сотрудниги телефонду албайт. Москвадан Канча киши бар bunun içinde sizden başka? Көп, өтө көп. Kança? Мен билгенден 10-15 бар. Москвадан азыр Azdı da sük var albayt da. ала албай жүрөт. Булар эч кимге акчаны бербей атат. Акчаны 10% гана беребиз дейт. 10% болбойт ал. 3 миллиондук товарга мага 600 миң төлөп беребиз. Еще сиз бизге клиент алып келиңиз дейт. Ерназар деген менеджери. Биз клиенттин товарын жөнөтүп, анан биз сизге клиент берген акчаны чыгарып беребиз дейт. Мен айттым, Ерназар, мен сага клиент алып келип бергенге убактым жок дегем өткөндө. Андай эже биз төлөп бере албайбыз, колуңуздан келгенин кылыңыз, мен бывший ментмин деди. Сөзүн кыскасы. Андан башка сөз сүйлөбөдүм дагы, чыктым, Октябрьский РОВДга келдим. Заявление жазайын десем, Октябрьский РОВД кабыл албады заявлениямды. Первомайский РОВДга бардым, заявление жаздым. Ерназарды допроска чакырды, Ерназар келбей койду. Ушул күнгө чейин ала албай жүрөм, ишим ошол боюнча калып кетти. Ал эми укук коргоо органдары тарабынан окуя боюнча жүргүзүлүп жаткан иш-аракеттер тууралуу да маалымат сүрөттөп берилет. Бишкек шаарында рефлекс аталышындагы ыкчам профилактикалык иш-чара өткөрүлдү. Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын баңги заттардын мыйзамсыз жүгүртүлүшүнө каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери тарабынан Бишкек шаарынын аймагында рефлекс аталышындагы ыкчам профилактикалык иш-чара өткөрүлдү. Аталган иш-чара жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылууга, жол кырсыктарынын алдын алууга, баңги заттык мас абалында транспорт каражаттарын башкаруу фактыларын аныктоого жана бөгөт коюуга, ошондой эле синтетикалык баңги заттарды жана психотроптук заттарды колдонгон же мыйзамсыз таратууга катышкан адамдарды аныктоого багытталды. Иш-чаранын алкагында баңги зат каражаттарын жана психотроптук заттарды мыйзамсыз таратуунун каналдарын аныктоо жана бөгөт коюуга, ошондой эле алардын мыйзамсыз жүгүртүлүшүнө байланышкан кылмыштардын жана укук бузуулардын алдын алууга өзгөчө көңүл бурулду. Урматтуу Борбор калаанын тургундары жана коноктору, Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгы жарандарды баңги зат каражаттарынын мыйзамсыз жүгүртүлүшүнө кайдыгер карамоого чакырат. Эгерде сиздерге баңги заттар таратыла турган жерлер, жашыруун коюу деп аталган жашыруун жайлар же баңги зат каражаттарын жана психотроптук заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө катышкан адамдар тууралуу маалымат белгилүү болсо, дароо 102 кыска номер аркылуу кабарлап коюңуздарды өтүнөбүз. Эсиңиздерде болсун, баңги заттардын мыйзамсыз жүгүртүлүшү жарандардын, өзгөчө жаш муундун өмүрүнө жана ден соолугуна олуттуу коркунуч жаратат.